Ассаламу алейкум. Бұл видеода Қытайға заказ беру жолын үйренеміз. Тағыра айтқанда AliExpress-тен же шу сияқты жуым башқа сайттардан заказ берсеңіздер болады. Бірнеше сұрауларға жооп бергенсем, Қырғызстанға заказ берсе болобу? Албетте, Қырғызстанға заказ берсе болады. Товар келбей қалса деп көбі сұрайды. Албетте товар келет. Егер келбей қалса, сыпыр ачып, ақчаны қайтарып алса болады. Ал 100-ден 1 ғана келбей қалышы мүмкін. Качествосы дегендерге. Албетте качествосы жақсы, бирок ошого байланыштуу карап, комментарийсин окуп, отзывдарын окуп, анан заказ беришиңерге совет беремин. Мен өзүм недавно эле наушник заказ бердим, мынакей бунун өзүм бир жумадан бери текшерип көрдүм, иштеши бардыгы мен ойлогондой эле. Мен ушул сыяктуу наушниктерди бул өзүм жашаган шаардан 3000ге алчумун, буну мен AliExpress-тен 1500ге заказ бердим. Эми регистрация жөнүндө сүйлөшсөк, менде буга чейин скачать этилип калганга байланыштуу менде уже бар. Кирип чыкканда аккаунтуңуздарды жазып кире берсеңиздер болот. Эми азыр телефонду коштум. AliExpress-ке киресиздер. Настройкага кирип, адрес доставкага киресиздер дагы. Ушул жерден, мисалы, мына фамилияга ат жөнүңүздү толук жазасыздар. Себеби кийин заказ берип атканыңыздарда почтадан аларда проблема болуш мүмкүн. Себеби паспорт аркылуу ал жерден почтадан алып кетесиздер. Бул жерде ошол областыңды жазасыздар. Бул жерде ошо өзүңөр жашаганды жерде. Мына почта индекске көбү мисалы эмне деп кызыкса, бул жерде кантип кирсеңиздер болот. Мына жерге мисалы картадан почта деп туруп эле жазып, эң жакын почтаны мисалы эң жакын почта ушул. Мына жерден кирип туруп эле мына номерди жаза аласыздар. Кайсы 62-0025 ушул сыяктуу эле өзүңөргө жакын адрести жазып, болуп сохранить кылып бере бересиздер заказын. Эми заказ берсек, так. Мен дагы деле мисалы наушник заказ берсем, давайте мен мына iPod 2-nin заказы берип көрөйүн. Так, получается бүгүн 28 январь. Мага ак эле керек, сумма. Мына жерге өзүңүздөрдүн картаңыздарды тиркейсиздер. Менде өзүмдө мисалы Кыргызстандан болсоңуздар, алып атканда виза деген карта алып, ошол аркылуу колдонсоңуздар болот. Карта ачасыздар, ошол аркылуу бул жака тиркейсиздер. Мына жерге добавить карту кылып через. Федерал биржаны оплатить. Болду, оформление болду. Өзүңөр көргөндөй уже заказ бердим. Эгерде кандай келди, оюңдагыдай келдиби, кайсы кандай экен десеңиздер, Instagramда жазсаңыздар, албетте жооп беремин.